Тип жана анын шам чырагы. 12-бөлүм. Бай менен кедей бири-бири менен жолугушуп турушат. Анткени аны да, муну да Теңир жараткан. Накыл сөздөр 22:2. Танаписке аз эле калган болчу. Жогорку бөлүмдүн жакшы окуган балдары каминди тегеректеп сүйлөшүп турушкан. Тип дагы ушул топко кошулган эле. Алар Типти азырынча өздөрүнө кошо элек болчу. Ошондуктан ал эригип, бөлмөдө ары-бери басып жүрдү. Анын Боб жана башка эски достор андан четтеп калышкан. Ал эми жаңылары болсо аны кабыл алыша элек болчу. Ошондуктан ал жалгызсырап, көңүлү чөгүп да турган. «Эй, Тип, бери келсең?» деп чакырып калды бир маалда Том Минтурн. Ал башка балдардан бөлүнүп бери келе жаткан эле. «Эмне болду?» деп сурады Тип корс эте. Аны бөлүп салышкан ушул жакшынакай кийинген балдарды ал анча деле жактырчу эмес. «Кечинде биздикине келбейсиңби? Бүгүн менин туулган күнүм. Мен балдарды чакырып жаткам». Тип таң калганынан оозун ачып калды. «Мени эмне кыласың? Мен сага эмне керегим бар? Мен бул сага деле жагат болуш керек деп ойлогом. Биз балдар менен отурган жатпайлыбы? Сен болсо тамашаларың менен отуруштун көркүн чыгарасың го?» Тип чекесин буруштуруп, ичинен текебердиги жана кызыгуусу менен күрөшүп жатты. Ал ушундай майрамга абдан катышкысы келди. Бирок ызалана: «Сен буга чейин туулган күнүңдү менсиз эле өткөрүп жүрбөдүң беле? Барбасаң кой», деди Том дагы менменсине. Анан терс бурулуп кетти. «Эч ким сени кыйнабайт». Ошол учурда мугалим анын даалысына колун койду. «Жакшы ишиңди жаман сөздөрүң менен бузба», деди ал башкаларга байкатпай Томдун кулагына шыбырап. «Сенин чакырганың Эдуардты албетте таң калтырып жатат. Муну түшүнсө болот, бирок аны көндүргөнгө аракет кыл». Кийинки танапистин учурунда Том кайрадан Типке келди. «Тип, кечинде кел. Сен көп оюндарды билесиң го? Келесиңби я? Балдардын баары сенин келишиңди каалашат. Макулбу? Колуңду бересиңби?» Тип бул жолу дароо колун сунду. «Макул, барам. Бирок мен силердин араңарда бир байкушка окшош болом да». Бул Типтин түйшүгүнүн башталышы эле болчу. Башка балдардын кычыраган костюмдарынын жанында анын курткасы кандай аянычтуу көрүнөт болду экен. Том аны эмне үчүн дал бүгүн конокко чакырып калды экен? Үйгө жеткиче Тип ушул ойлор менен алек болуп келди. Көрсө иш мындайча болуптур. Том Минтурдун атасы сыйынуудан кийин эртең мененки тамакты ичип жатканда Кудайдын алдында бардык адамдар бирдей. Алар бай кедейлигине, алардын кийген кийимин кымбат арзанына, алардын иштеген кызматына жараша эмес, бир гана кылган ишине жараша таразаланат деген сөз андан ары бүгүнкү майрам тууралуу уланган. Том ичинен кедей классташтарынын бирин чакырууну чечкен эле. Түшкү тамактан кийин Леви айым Типтин жалгыз курткасы менен алек болду. Апасы муну сыртына чыгарбаса да, ичинен баласы Минтурдун үйүнө бара турганына аябай сыймыктанды. Анын баласын шаардагы эң жакшы үй бүлө деп эсептелген үйгө чакырып жатышкан соң, демек Тип алардын ишеничине кирген экен да. Анткени анын эски достору жалаң үй жайы жок, көчө таптаган балдар болчу. Апасы ошентип ойго бата тигүүсүн улантты. Акыры апасынын жанында отурган Мария тынчтыкты бузуп: «Мектептеги балдардын баары тең ак көйнөк кийишет», деди. «Кийсем эмне кылайын?» деди апасы аны кагып. «Ак көйнөк кийишеби, баркыт куртка кийишеби, мен алар менен ишим канча? Менде ак көйнөк да, баркыт куртка да жок». Анткени менен Леви айым Типтин кийиминин жакшы болушун тымызын абдан каалачу. Ал баласын Том Минтурдуку сыяктуу жакшы костюм менен апакай жакалуу көйнөктү кантип кийгизгиси келбесин? Келет да. Бирок өзүлөрүнүн ушунча жакыр экендиги үчүн эле ачуулана жооп берип койду. Оорулуунун бөлмөсү ачык турган, ошондуктан ал баарын угуп жаткан эле. Бир нече мүнөттөн кийин атасы жөтөлүн араң басып Марияны чакырды. «Типтин курткасын жамадыңарбы? Жакшы эле көрүнчүдөйбү?» «Ооба, бир аз жакшыраак болуп калды», деп Мария ийинин куушуруп койду. «Сен Типтин ак көйнөк кийишин каалайт белең?» «Ооба, эң сонун болмок.
бирок бизде ак көйнөк жок да. Атасы керебетинен обдулду. Мария, менин кийбей калган бир нече көйнөгүм бар. Эми аларды мен кийбей деле калдым го. Алар тетиги столдун астындагы сандыкта. Ошолорду алып чыгып, карап көр. Бирин типке ылайыктап кичирейтип берерсиң. Ал акыркы убакта аябай өсүп кетти. Ошондуктан андай деле көп кыскартпайт болушуң керек. Аракет кылып көрбөйсүңбү, кызым? Тип сүйүнүп калсын. Мария сандыкты көздөй басты. Ал байкеси үчүн бир нерсе кылуу дегенди билчү эмес. Бирок бүгүн атасынын абалы абдан начар болуп тургандыктан Мария дароо макул болду. Ал атасынын апакай болгон крахмалданган көйнөгүн алып чыкты да ашканага алып барды. Бул көйнөктү эмне кылган жатасың? Деди апасы ачуулуу. Көйнөктү көргөндө акыркы жолу эми бул көйнөктү экинчи кийбейт го деген ой менен жууп үтүктөгөнү эсине түштү. Атам бул көйнөктү тип кие берсин деди го? Деди Мария. Ооба, мен бул көйнөктү типке бердим. Тип бүгүн кычырап барбаса болбойт. Леви айым үндөгөн жок. Бирок ушул мүнөттөрдө анын күйөөсүнүн айыгышына болгон үлпүлдөгөн үмүтү ого бетер өчө түштү. Көп өтпөй Тип чачын жакшынакай кылып тарап, аппак көйнөгүн, жамалган курткасын кийип турду. Ал кубанганынан жүзү жадырап, чынында эле таана албай калды. Мария, деди ал кубанычы коюнуна батпай. Бул көйнөктү кактан алдыңар? Атамдыкы. Ал сени кие берсин деп берди. Анан сен мага кичирейтип бердиңби? Мария колу бошобой жаткан кишидей болуп, байкамаксан болуп койду. Ал Типке жылмаюусун көрсөткүсү келген жок. Жок, ал өзүнөн өзү эле кичирейип калды, деп жооп берди. Өзүнөн өзү эле кичирейип калса, анда мен буга чын дилимден ыраазымын. Тип кудуңдаган бойдон көчөгө чуркап чыкты да Мин турдун үйүн көздөй жөнөдү.